5 yaşardan 85'e çıkan aksakallardan biri. Parlamentte olur, var görür, yaş arkadaşlar. Uzandıktan duvar mahzada uzunluğa tutanlardan koya sürüş gerek. Onlar tuttuğunda 3. Mart'ta Saşiyesi yılda kaybedildi. Şunca yılda köz gibi 4'ten bir toplanan buradasın oturmuş. Gördün mü? Şunca kelgen yılda o 4'ten gelsin de bıyığına gülü otar, basmanlar. Bu yel arkadaşlar, yukarıda oturuşlar. Yel doğrusuna kayda oturmağıyla bunlar. Sizonluktan daha bizim talap, mazmattan talımazı tarttılar. Ondan da men jogop ketkençe kararlar bilen, bular böyle biz bunu yaşaylagan, bizi yetarta kelgenimizi aytacak. Olmazsa deputatlar, yetarala şaylanganlarda Kırgızbaşım var. Kaçak gündemde bir aydan beri Mirlan sizi de oturttu. Bir parçalarını bizi verdiler. Mazmat turalı, bir sefer gereksiniz. Kuyruğlarda Türkçe oturasınlar. Artmalarda kara. Kesman talap. Bizim talap yaşlı oynanıp sonra çekim çıkardılar. Eğer töremiz çekim çıkargan olsunlar, sizler dağın yetkili kesip alasınlar. Geldi bizimle tüyüne gelir. Hep taraf olgular. Rahmat. Hurmatly tuğanlar, barımızlarga belgili kızınızlar var. Koç tarafından жалгыз идея көтөрүп ушул жакта акыйкаттын үнүн жеткизем, адилеттүүлүктү жеткизем, элди ойготом деп өзүнүн күчүн аракетин жасап жүргөн кызматтар бар. Азыркы сөздү Сыныбул деген жигит берет. Рахмат. Саламатсыздарбы, кыргыз тилектештер. Мына көрдүңүздөрбү, ушул жүрөк менен бириккен, элди бириктирет да, баары жүрөгү менен биригет ал. Деги дагы акча аркылуу бириккенибизде биз тез ажыраштырабыз керек. Көп чыгуучулардын башыбыз биригип, көпчүлүк кыйынчылыктарды чоңуштуруп жатабыз да. Эгерде дагы ушул турган акыйкатты издеген адамдар көбөйүп атса, чоңуйуп көбөйсө, Кыргызстан өлкөбүздү өнүктүрө алабыз. Жок, өзүн тигимеде өз бакыты үчүн күрөшкөн бактылуу элди коркоо, биз өзүбүздүн көмөкчүбүздү өзүбүз сатып, өзүбүздүн өлкөбүздү өнүктүрүш үчүн ар бирибиз өз аракет кылыш керек. Мен Алахан Кылчанбаевди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм. Буга окшогон жаштын дагы эки эсе берсин, Кудайым колдосун, ошондой эле аркасынан ээрчип турган калдайган калк эли колдосун. Мен дайым айтам да, агайга ушул замандаш болуп жаралганга абдан сүйүнөм. Анын аксакал аталарды көрүп мен сүйүнүп атам. Себеби азыркы өсүп келе жаткан жаштар мындай мамлекетке ишенимди калбаганда да ошон үчүн мындай акыйкат айткан, чындыкты сүйлөгөн аксакалдар бар экенине мен сүйүнүп атам. Анан көп аксакалдарыбыздын ушул Бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп көз өтүп кеткен аксакалдарыбызды билебиз. Ушул Алахан Кылчанбаевди бирикке жеткиребиз, элдин үйүн жеткирет, акыйкат чындыкты орнотот деп көптөгөн аксакалдарыбыздын көзү өтүп кетти. Биздин агайдын азыр келип ушул элдин чындык акыйкатты эмне үчүн чуркап атабыз. Азыркы бул Мирланга чуркаганыбыз, Мирлан өзү айткандай, Мирлан өзү үчүн эмес, биз Мирлан үчүн эмес. Бул акыйкатка биринчи кадам болду да. Буга окшогон акыйкатсыздыкка биз чек коюшубуз керек. Биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек, активдүү болушубуз керек. Ошондо гана Кыргызстан өнүгө алат. Мисалы үчүн бир бала айтып кетти го, биз башка бөлгөлөр болот Кыргызстанда, бирок эмне үчүн ал жактын маселелери чечилбейт? Акыйкат орномойча ал маселелер эч качан чечилбейт. Себеби дегенде мыйзам, тартип орногон өлкөгө инвесторлор керек. Керек болсо өзүбүздөн чыгат инвесторлор. Бизде бар инвесторлор. Бирок бул жактагыларды билесиздер, мыйзамга эмес, түшүнүк менен жасашып, акчаларын бөлүшөт, сурашат. Бул мисалы мен башынан деле өткөн, мен окуу борборун ачкам да, менден да акча сурашкан да. Бирок мен ар бир нерсени өзүмдүн күчүм менен бүтүргөндү аракет кылам, ар бир нерсени, окууларда да, башка нерседе да.
Ошондуктан мен дайымдай эркек башымды көтөрүп жүрүп алам да. Азыр Адахан Кимсанбаевич менен да мен ушунчалык сыймыктанам. Ошон үчүн мен дайым айтам, ошо окшогон чыгаан элдин уул кыздарын колдоп коргоп албасак, биз аркабызда лидер жок болсо, билесиздер, бул мамлекет алсыз болот, же болбосо жок болот. Бул патриоттук сезим дагы мен Турцияга барганда мен аябай күчтүү өнүктүм. Себеби дегенде ал жерде мен күрттөрдүн мамлекети жок экенин билдим. Ал күрттөр менен сүйлөштүм. Эмне үчүн булардын мамлекети жок? Алар дайым ошол Курдистан кылабыз деген аракеттерди жасашат, бирок аларга андай мүмкүнчүлүктү беришпейт экен да. Биен анан башка интернеттерден да окуп калдым, уйгурлардын да автономия область. Демек биз сүйүнүшүбүз керек мына. Кол жерибиз бар. Биз демек бир гана нерсе өзүбүздөн көп сураган экен да. Биз активдүүлүгүбүздү күчөтүшүбүз керек. Активдүүлүгүбүздү күчөтпөсөк, биз мамлекет өнүкпөйт. Акыйкаттуулук бардык нерсе. Кээинки ойлошот бул мындай тартиптен, мыйзамдан качышат да. Сөз бар. Дисциплина — это отсечение лишних деп. Бул тартип менен биз мындай ашыкча нерсени алып калабыз да. Бирок буга чыдабаган көпчүлүгү ийгиликке тез жетүүгө аракет кылат дагы. Ошондуктан бул мыйзам тартиптен качышат. Түшүнүк менен көп нерсени бүтүргөнгө аракет кылышат. Түшүнүк менен жетүүгө аракет кылышат. Ошондуктан мыйзамдан тартиптен качышат. Эң күчтүү адам бул өзүн жеңген адам. Мен ошондуктан Адахан Кимсанбаевди ушунчалык сыйлайм. Ал өзүн жеңген адам. Бирөө менен күрөшпөйт. Ал өзүнүн нерсесин тыйып, ушунчалык мамлекетим деп жанын уруп, мына биз канча нерсеге бизге биз үчүн калкан болуп берип атат да. Ошондуктан биз буга окшогон аркасынан өсөм деген балдар аябай көп. Мен дагы дайым Адахан Кимсанбаевди мындай идеал катары тутуп, мен дагы ошол агайдан көп билимдерин алып, анан аркада жаштарды өстүрсөм дейм. Мен окуткан жаштарым көп эле сыртка чыгып кетет, мен чет элден окутуп, бирок мамлекетке болгон ишеним жок болот да. Анан мен ошолорго мындай мотивация берип атпаймынбы? Силер өзүңөр аракет кылбасаңар, анан ким өнүктүрүш керек мамлекетти? Бирөө жери өнүктүрүш керекпи? Биз өзүбүз аракет кылсак, ошондо гана мамлекет өнөт. Рахмат, да, бүткөлө. Hörmətli jigitler, sol tarafta аксакалдарды ушул файлганын жуура болуш үчүн алып келген болсоңор керек. Аксакалдарды өткөзүңүздөр, келиңиздер. Бул жерде эки аксакал бар. Өтүңүздөр, аксакалдарга орун бериңиздер. Андан соң сөз улайбыз. Сиздер жайгашып алыңыздар, андан соң сөз улайбыз. Сөздөн кийин биз лозунгдарыбызды, чакырыктарыбызды таштайбыз. Мыйзамды талабыбызды айтабыз. Ошону менен анан тиштик митингибиз ушинче болмокчу. Жайгашып алсын анан, жайгашып алгандан соң жазылган кишилерге сөз беребиз буюрса. Кимдер ушуну ойлонуп, парасаты жетип, акылына келип, аксакалдар аталар жылуу болтурсун деп алып келген болсо, Серапкановлар өзүрө азыр болгон болсо. Батыраак жайгашыңыздар, туугандар. Туугандар, батыраак жайгашыңыздар. Жылуу болгондон кийин кудумдап каласыздар. Сыяктуу tutпай. Батыраак жайгашыңыздар. Урматтуу туугандар, Бишкек шаарынан агабыз сиздерге кайрыла турган, бийликке кайрыла турган депутаттарга айтчу сөздөрү бар экен. Ошол себептен ага келсеңиз, Жанар ага. Дагы бир жолу саламатсыңар туугандар. Мен чыкканга бул жерде эки киши кола келип айтты. Аялдар эжелер суранып атат, баягы байка сүйлөп атканда үзүлүп калып сөздү укпай калды деле. Дагы бир жолу чыгып сүйлөп кой сүйлөптүр. Жакшы болду. Анын арасында дагы Адахан Кимсанбаев жөнүндө бир айтып кете турган сөз бар эле. Ошону да айтып кетиш керек. Совсем эсимде жок, эсиме келе калды да. Анан бул жерде эки жакка кайрылгым келет. Биринчиден Жогорку Кеңештин депутаттарына, экинчиден бул жерде Адахан Кимсанбаевдин жакын туугандары болушуңар керек. Ошо Адахан Кимсанбаевдин жакын туугандарына кайрылгым келет. Биринчиси Жогорку Кеңештеги депутаттарга кайрылайын. Биринчиси Жогорку Кеңештеги депутаттар. Силер билесиңер, могу баягы эле айттым го, 4 депутат: Жанар Акаев, Нарматова, Нуржигит Кадырбеков, Масалиев 4.
Эми ал төртөл эмес, bir 10-15 шақты бар арасында чындыкты сүйлөп, Адахан Кимсанбаевди колдойлу, ушундай бүтүн Кыргызстан партиясын, бүтүн Кыргызстандын бүтүндүгүн колдосун дегендер көп. Байкап эле көрүнүп эле турат да со стороны. Мындай сырттан алып карагандачы. Эми 20%ке жакыны колдосо, чындыкта Адахан Кимсанбаевди, бүт Кыргызстандын келечегин ойлосо 80% жөө эле уктап отурат. Хамга таанылгандар бар арасындачы. Эми ошолорго кайгылар, мына азыр 8 адам чечимди комиссияны чыгара албай, чоркоктук кылып, жогорку кеңеш өзү четсин деп атты. Четсе жогорку кеңештегилер, калган депутаттар көзүңөрдү ачып койгула. До конца срока мөөнөтүңөрдүн аягына чейин силер иштей албайсыңар. Эл кетирет, силерди эл кетирет. Эл тыркап турат силердин парламентиңердичи. Ошондуктан эсиңерге келип, акылыңар менен болуп, акылыңарды, мээңерди баарын иштетип, Адахан Кимсанбаевди билесиңер. Сактап калсаңар, ал силерди сактайт. Эгер аны жардаңары түртүп, камап койгонго мүмкүнчүлүк берсеңер, ар бириңердин бизнесиңер баарын чекеден камалады. Мончоктун суруларындай болчу. Же калпты. Мына кече жардам берип келген адамдар көздөрүн чекчейт отурат камакта. Мына мени колдойт дегендерчи. Камалбада чекеден. Адахан Кимсанбаевди колдосоңор. Ал эмне кылат? Эртең ар бирин камалганда, ар дайым Адахан Кимсанбаев жертелип келип безилде ар бирин колдойт го. Калган депутаттар үн чыгарбай жатып алганда ошол колдойт. Ар бир камалган саясатчылар. Ошентип ар бириңи чыгарып алганга bir gana Madımarov'una жардам берет. Ошон үчүн акылыңарды иштетип, Madımarov'ду андай жаман жака алып барганга алар силер мүмкүнчүлүк бербегиле, акылыңар болсо. Ошо жогорку кеңешке эгер 90 депутаттан салып бере турган болсо, жакшы жагына чечип бериле. Ошондо силерди элдер мөөнөтүңөрдүн акырына чейин кетирип турмай, наоборот, эл силерди биз колдоп алабыз, кош колдопчу. Бул силерге кайрылуу. Ошон үчүн Адахан Кимсанбаевди колдогула. Айтпады Адахан Кимсанбаев. Бүгүн эгер жакшы мага колдой берсин, камай берсин, мен коркпойм деп айтты өзү. Bir ay мурун баягы биринчи прокурор өзүнүн сунушун жөнөткөндө. Бардыгына эгер мен ошондой болсом, ар бириңе ошондой күн бүтөт, ар бирин камаласын деп. Бул ошолорго кайрылуу. Ошон үчүн жогорку кеңештегилер акылыңарды иштетип, Адахан Кимсанбаевге жакшы чечим бериле. Кийин баягы тайный голосование болгондо бул билинбей калат. Мен билинбей калмак элем. Кийин Адахан Кимсанбаев мен билбей калдым, мен сизди эле колдодум эле дегениңер өтпөйт. Билинип калат тайный голосование болгондо делечи. Баарын ат киши чын жүрөктөн колдогула. Адахан Кимсанбаев чындыктын символу болгон. Кармап кала албасак, сактап кала албасак, бардыгынын бизнесин жок болот. Бардыгын ачкөл адамдардын колуна, туугандарына, досторуна өтүп бүтөт бизнесине. Ошон үчүн акылыңарды могу жериңерди иштетип, Адахан Кимсанбаевди сактап калгыла. Всё. Эми туугандарына кайгылар. Мен Адахан Кимсанбаевдин бир нерсесине капамын да, эмнесине. Москвадан өзүнүн колдошчуларынан кайрылышты. Мага бир эле эмес, бир эки жолу айтышты. Тver шаарынан бүткөн, билесиңер, Тver шаарынан бүткөн университетте. Тарих жана укук таануу факультети. Анан бул саясатта, конечно, тарыхчы адамдар болсо, тарыхтын баарын жакшы билет, укук таануучу болсо, ал дагы жакшы, юридикалык билими, образование бул укук таануу жакшы да. Бул анын преимуществосу да Адахан Кимсанбаевдин. Андан сырткары эмнесине капамын? Ошол жерде иштегенден, Тver шаарында иштеген мугалимдерден, ага эжекелеринен бир-эки ошо ага эжекелеринен иши болсо, мен угушум боюнча ошондой да. Или мындай бирге окуган однокурсниктери, ошолордон бир-эки адам Кремльде иштейт экен. Адахан Кимсанбаевга келип айтыптыр. Эмне, давай, бул жака Мишустиндин убагына чейин эле, Медведевдин убагында, Мишустинден кийин, Мишустин убагында да болуптур. Мен мында азыр кайра эстедим да. Ошо премьерге, башкага бийлик тараптарга дайындайлы, давай, жардам керекпи, давай, эмне кылайлы десе, жок дейт. Анан чыккандан кийин бул өзүнүн колдоочуларына чыгып, баргандан сүйлөшүшөт да, сүйлөшкөндө айтыптыр. Ушундай дешти десе, деп колдоочуларчы. Колдоп атса кете бербейсизби деп, кете бербейсизби ушул колдоосу менен могу проблемалардан көйгөйлөрдү кете бербейсиз десе, Madımarov айтыптыр.
Umar aytты. Maga andайдын кереги жок депти. Булар колдойт эртең. Колдойт мени. Колдогондон кийин буну биз дайындаганбызды эртең айтып чыгат. Мага мындай сөздүн кереги жок депти. Дайындатпайм депти. Мен мыйзам жолу менен барам депти. Мен şu sözüne kapı oldum. Mıyzam менен эмес, 30 жылдан бери мыйзам эле жок экен, отуруп атат коем деп. Туурабы? Мыйзам жок эле, мыйзам буруу ойнобойт. Андай 30 жылда канча адам келип кетти, Акаевден баштап, туурабы? Бакиев, андан кийин Атамбаев болду. Атамбаевго жакшы иштеп, Атамбаевдин убагында токчулук, молчулук болуп турду. Атамбаев байкуш жакшы эле иштеди негизи. Атамбаевди жаман дебейм. Акаев Бакиев жөнүндө айта албайм. Эми Акаевдин деле катачылыктары көп болгон учурунда. Ошон үчүн кайгылайын деген мына жакын туугандары силер айткыла. Андай албай эми мыйзам жолу менен деп отурса эми бул эртең 70ке чыгып калат го. 70ке. Анда кеч болуп калат. Адахан Кимсармашевна туугандары айткыла, жакын туугандар. Кремльдегилер ошо 1-2 адам бар экен, дайында, давай мындай кылайын деп атпы. Дайындаса давай. Ошолордун дайындоосу менен жакшылап мындай алып туруп эле бир көбөйлөрдөн кутулуп, мындай ошо эмне дайындасın, жакшы жагына дайындасын деп эле айтып койгулачы айланайында. Макулбу? Мыйзам жолу менен деп эле ошо колдосо барсın. Ошондо фокус алар дайындап бийликке келип калса, мыналарга дагы кайрылам, жоопкерчилик депутаттардан. Ошондо көзүңөр чекчейт. Gözünü çekti. Adahan Kimsarmashев men sizdi koldoyun dedim эле, ошондо сөзүн таппай, ишим менен, ден соолугум менен ооруп жүрүп мен сизди дайында мында колдой албай калдым депчи. Ошон үчүн акылыңар болсо, муну жаман жагына эмес, Adahan Kimsarmashев ишин жакшы жагына чечип бергиле. Жоопкерчилик депутаттар, уктуңарбы? Эгер ошо Кремльден дайындоо болуп, чындап Кремльден дайындоо болуп, эгер Кремльден дайындоо болуп, Мадумар эгер ушунча өнерге чейин келсе, кыйнай берсе, кысай берсе, макул болсо, Хокустан бийликке келип калса, бул бая айтпадымбы? Бийликтеги 2-3 ликте болуп иштеп жүргөн Adahan Kimsarmashев. Дагы бийликке келип калса, мына азыркы жаман көрсөтмө берген депутаттар ошондо кетесиңер, бизнесиңерден бери түрмөгө. Ошон үчүн ойлоноо, акылды, мээни, жүрөк сезимиңерди иштетип, Adahan Kimsarmashев ишин жакшы чечүү жагына буруп бергиле. Түшүнүңөрбү депутаттар? Рахмат. Биз маалымат иретинде биз эгемен мамлекетпиз. Эч бир мамлекеттин агылып бизде дайындабайт. Биз эл шайлайбыз, биз элге кайрылабыз. Элден айланайын, ошол эл туура жолду тандап берсе, Мадумаровдой кишилердин эчени эл башына буйрса керек. Ошол себептен өз эгемендигибизди сыйлайлы. Бул маалымат иретинде. Урматтуу туугандар, азыр сөз Өзгөндөн келген Асан деген агабыз сөз сүйлөйт деп атыптыр. Асан деген ага. Ким Асан деген ага? Өзгөндөн келген дейт. Асан деген ага сөз сүйлөйт деп атыптыр. Андан соң дагы бир жигит сөз сүйлөп атыптыр. Андан кийин эме кылабыз, жанагы чакырыктарды баштап таштайбыз. Асан ага келиңиз. Урматтуу журт, эртең менен учураштырган барыбыз. Алланын насиби менен ушул жерде чогулуп отурабыз. Баарыбыздын максатыбыз, тилегибиз, оюбуз бир. Şu özümüz şaylagan deputatlar mına uşu imaratda oturat, barыбыз көрүп турабыз. Gelip улуу башыбызды кичүү кылып, жаштарыбызга өзүнүн талаптарын, үйөнүү себептерин айтып атабыз. Биздин Adahan Kimsarmashев денедей да күнөөсү жок. Барыбыз билебиз. Көрүп, ошон үчүн келип атабыз. Жазгы ишибизди токтотуп, небере бакканды токтотуп, Gel uşul adamdan çın kılıp atkan, çın dil menen kılıp atkan işin toktokkoonu suranıp gelip atabız. Urmattуу deputatlar, el öküldörü, sizlerdi el şaylagan. Eger el bolboso, el şaylabasa, deputattın kimge gerek bu? Buna elge gereksinger, oşon üçün oşol жерге жеткирип, ушул даражада отурасыздар. Бала чакаңыздардын күнү күчүн көргүлөр. Hiç kaçan жаман жолго баспаңыздар. Бүгүн Adahan Kimsarmashevди жардан турсоңор, эртең өзүңөр кетип атасыңар. Бул деген заказ аткаруу болбосун.
elдің мүддесін атқару болсын. Біздің тілегіміз, біздің мақсатымыз, bir talabımız. Adaxan Kimsanbayevga hech qanday so'q qo'lni salvaqla. Hech qanday yomon o'ylarni ura ko'rmaymiz biz. Qo'ldoymiz qachon bo'lsin. Misal uchun erten kuni o'ng jag'ina chechilmasa bu el jön turmaymiz. Turami? O'shaning uchun hurmatli bizning elдің qaymaqlari deb aytaylik. Ушул атқа, ушул намға татыктуу болуңуздар. Мына тарих барын ордуна коет. Бурдакын Усубалиевичти, Исхак Разаковти, Абдурахман абабызды баары мына ордуна койду. Ошол убагында куугунтук жеген алардан. Азыр тарихта мына көрүп атасыздар, аты аталып, айылдарга аты коюлуп атат, көчөлөргө аты коюлуп атат. Баарыбыз көрүп атабыз. Эртең күнү Birimiz tiri kala turan adam emesmiz, barız ketemiz bir çekede. Etkenin ardından iz kala turan şu Adaxan Kimsanbayevich. Bu kişini faydalanıp kalışımız gerek. Kırgızistan için canlı iştep atar. 5 vakt namazını okuydu. Büröge ziyan kılgan yok. Har qanday imiş-imişler menen falan yerde çayxanası var eken, başka memlekette münası var eken dep aytıp atar. Eger kim oşonu anıktap gelse, Adaxan Kimsanbayevich'ten dairesi meni alып bereyim, men çiftleştirip aldım. Андай жағы жоқ ал кишинин. Таза бул. Бир ийнени алган жок. Ошон үчүн мындай жалааларды жапканды биздин урматтуу төбөлдөр, мына силер деп айткым келбейт. Сиздер мындай кылат деген ойдо эмесмин. Азыр элдин мүддөсүн аткарып, биздин Adaxan Kimsanbayevичти Kırgızistan için emgek singirip, Kırgız eli için iştesine but tospanızlar. Elder bravo. Rahmat tutanızlar için. Hazırkı söz hazır bir söz sıradılar. Bir bizim hakikatsizlik olmalısı biz için talep kılıyorlar. Biz uçurup veriyoruz. Hazırkı söz Nurlan Nurayimov ağası Ulan Nurayimov söz sıradılar şu жерде. Hazır gelip al gelgençe. Al gelgençe nece gelmiş. Az gelgençe bir narsa aytan деп отырсың? Ушул жактан бери айтайын деп бир декен өлтүп калып турмун. Ушул жерде канча эл отурат? Ушул жерге бир киши чыкса дагы, 4 киши чыкса дагы ушул жерге эл шайлады. Эл шайлаган депутаттар ушул жерде кантип терезеден карап отурушат. Сиздер ушул эмне келдиңиздер деп бирөөсү чыгып элдин мунун арызын угуп койгон жок. Туурабы? Ушул мына мени угансаңыздар, мына жогорку кеңештин депутаттары sizlerge dagı bir jolu kayrılır, makul, bizden Adaxan Kimsanbayev çıkmasın makul, başka biri çıkmasın, prezident çıkmasın, kamçı taşır çıkmasın, başka şu yeni sayılan el ötüleri var da, çıkıp şu el biz degen başka jaktan gelgen, başka ülkeden gelgen jokpuz, biz şu Kırgız elinin, şu Kırgızistan'da yaşauşularımız, Kırgızistan üçün kızıklarımız çıkıp bir deputat çıkıp bir kızıkçılıkka dağı çıkıp bir anda geldiğinizler elin mümin utkanda sizlerin kudretler jetmeyip dağı el şaylaganda kantin oturuşun жерде oturup kreslodagi oturup özgürlüğün gana kızıkçılıklarda oynayatasılar. Gerekli uşul жерде eldir oturat çıkıp biröğün çıkıp elin mümin unup koymaysılar mı? Turabı? Kaç aytsın be? Тағы маалымат ретінде мен бұлардан адвокат емесмін, бірақ маалымат айтып қою парыз. Ушунча жылдардан бери ушул Күнтөрдүн айланасында ушул Күнтөрдү көтөрүп жүрүп президент болгон кишилер бар. Күнтөрдү көтөрүп жүрүп өзүнө аброй кадыр бар топтогондор бар. Бүгүн азыр саат 2-ден 4-кө чейинки аралыкта жабык эшик артында Күнтөр маселеси каралып жатыптыр. Ошол себептен тескерисинче депутаттарды бул жакка ал жакта Күнтөр маселесин туура чечкиле деп талап койгонубуз болот.
Анткени алар азыр маанилүү маселени карап жатышат. Ошого биз аларды чыгып бер деп нааразылыгыбыз туура эмесирээк болуп калат. Себеп маанилүү маселени карап жатышат. Азыркы сөз Бегумат агада келиңиз. Assalomu alaykum akalar, tug'anlar. Men sizlarga misol qatori aytib ketayim. Rus tilinde, orus tilinde, arab tilinde ya degan tomga eng oxiri keladi. Ya degan söz bu men degan söz. Hazır kim amalga kirmesin, kim hizmatga kirmesin, men degan to'ng kuydan ko'yib жатат. Men bilemin, men qilaman, men aytganday bo'lib degan. O'sha prinsip tashlashimiz kerak. Betege ketip bel kalat, bekteri ketip yeli kalat. Bul biyilikten ketip küller gelir. Yok biz azı bu kettiğin yeri yok. Ketip savremenin 10 yılı, 5 yılı. Bolmasa zamkımızın nakıl sözü var. 50 yüzyılda yeni canın bir kılında zaman canı. Zaman canı Sovet doğru 70 yıl. Ketip bir kılın ömrü sürdü. Sovet doğru almaştı. Oğa çayın padişahı Rusya'nın hükümcüyü mezgil ömrüyle Bunday mamlakatning strukturasi almashib turar o'tganda bu jahon kelmaydi. Bularning beyligi hozirgi beylik bo'lib, qaysi beylik bo'lmasin, ömrü qanchalik ekanini o'zi bilmaydi, hech kim bilmaydi. Farovonlar mening beyligim tugalib deb o'ylagan. Bularning beyligi bo'lib, kimning beyligi bo'lib, qaysi beylik bo'lmasin, farovonchilikdan bo'lmaydi. Nay пример bo'lgandachi. O'shoning kelib farovondan oxiri o'lib turdi bu. Biz o'shodan har bir podshoh bo'lgan odamga besh yuzga iymon qiladi. Ne dedingizlar? Har bir podshoh bo'lib, vazir bo'lib, yuragida iymon, eliga, jeriga mehr to'kkan, sotlarning adliyatligi bo'lmayincha Jana mamlakat xizmatkorlari yuragida iymon bo'lmayincha o'ligi bo'ldi. O'shandan har bir yetakchiga yuragida iymon, mekanni suyib qalayman. Ana men hozir keyingi ishlarda xalqaro mamlakat xizmatkorlari ekonomikani, chegarani